2 жолу операция болду, 3-үнчүсүндө темирин алганда дагы операция болду. Ошондук жерим болсо, ушу мен да эл катары үйлүү болсом, жайлуу болсом деп тилек кылам. Азыр балдарым ушу мектепте, астыңкы мектепте өчө тең окуйт да. Ушу сөздөрү, балдардын сөздөрү катып тиет деп эле корком да. Силер бизге тең келе албайсыңар, силер вагондо жашайсыңар, биз үйүбүз бар деген сөздөр, кемсинтүүлөр көп болот да. Анан айтып келишет, анан өзүм аябай жүрөгүм ооруйт да, чындап элечи. Менде ушу эртерээк ушу кредитим бүтсө, үйлүү жайлуу болуп калсак, анан кийин силер дагы элге мына бизде үйүбүз бар деп, силер да мактанып сүйлөгөнгө эмеңер бар депчи. Пособие ушу жер же үй болуп калса жакшы болот эле өкмөттөнчү бизге. Атому жаз келди, могу жер садикке тиешелүү жерде турабыз да. Садик башталып калса каякка барабыз? Вагондо сүдүрүп кайсыл жаке жылдырабыз? Азыр бош жер жок да. Эмне кылабыз деп ошого эле жүрөгүм өйт да, эмне кылабыз? Квартира чыксак 5 бала мени албайт, балдарыңар көп экен, бир жерде чукуп коет экен, эшиктин алдыда чачып коет экен деп көп жерден албайт да. 2 жылда мен да паспорт алсам, Москвага иштеп келип, ушул эме жер алып үй салабыз деп жакшы планы бар да. Ушундай. Кышын аябай суук болду. Мурун кичине жылуу болчу, барган сайын бул темир деле жукарат окшойт, үстүнөн шамал өтүп, жан агып, айнеги жок тиякта. Бир айнеге полный клёнкага да жашайсың.